Мен адашып келе алган жокмунбу? Мен чын эле Илгиз Абдалиевдин үйүнө келдим же бир ашпозчунун үйүнө келдим. Бара. Не? Айта берсин. Мен араның бул көпчү. Бирок арып деген чоң эле киши аны кичинекей кызды бирдеке кылып салбайбы деди. Болбосочу апамчы. Буга деген эшикке үйдөн чыктыңбы? Сабакка бардыңбы? Сабактан чыктыңбы? Келдиңби деп булам салчу экен да. Бул күйөөгө тиендиз апам жок деди. Апам сизди жаман сиздерге окшойт деп ойлогом десем катып калсам. Атам чалып туруп, апам чакырып туруп эме деп атпайбы? Илгиз деген эт кайнатат, туруп башка бала тап туруп эт кайнатат. Даже төркүнө жөнөтпөй 40 кылыгында өзүм чыгардым деп. Эгер боюңда болуп калса деди, мен сага сразу эртең жаңы телефон алып берем дегем. Алдырып алган. Чабышмай деген жок. Мунун несин жабат эле. Ошо. Бирок бул мындай болгон мени жөн эле чабат десек. Чын мындай бөлгөндө жылан жылда бөлүнөт экен да жыландар. Мен баягы кургак жылан экен, эмеде бул суу жылан экен да. Салам достор, YouTube каналымдын катталуучулары, ата-жөнүм Назира Бердиголова, сиздерди өзүмдүн каналыма көргөнүмө абдан кубанычтамын. Бүгүн биздин программабыздын коногу баарыбызга белгилүү, үлгүлүү үй бүлө, мынакей балага балкып, мындан канча ай мурун уулду болушкан Илгиз Абдалиевдин үйүндө коноктобуз. Мындайча айтканда, ашканасында коноктобуз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен мынакей кылычыны чыркыратып кыш мезгилде кирип келди, эшикте сонун кар жаап жатат. Ушул мезгилде сиздер менен көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Чоң рахмат. Жылдын аягы кичине мындай толкундоолор болот абы? Ушул жылга сар эсеп кылып дегендей, бул жыл эмне кылдым, эмнени жасай алдым, эмнелер дагы кылсам болмок дегендей. Бул жылы биз үчүн аябай эле жемиштүү жылдардын бири болду. Кудайым буйрса жакшы ниет кылганбыз, ниетибиз ишке ашып, өзгөчө биз үчүн неге бул жыл бизге аябай жакты, ийгиликтүү да жылдардын бири болду. Кудайым буйрса балалуу болдук, үйлүү болдук. Кудайга шүгүр. Мындан кийинки жаңы жылыбыз дагы сонун жылдардын бири болсун. Кудайым буйрса. Ошол эми бизге дагы бүгүн буйруп калган экен сиздердин эфириңиздерде даамдуу тамак жасоо боюнча эми колубуздан келишинче бүгүн жубайы экөөбүз кеңешип дапанжи деген тамакты жасап берели дедик. Камыр менен жана тоок эти менен. Абдан жакшы. Ал үчүн бизге эмнелер керек, Назима айым? Эң биринчи бизге тоок эти жана ошондой эле перец, картошка, пияз, ошондой эле дапанжыга кошулуучу татымдары, анан бул селдерей чөбү керек, ошондой эле томат пастасы. Ошол камыр жууйт. Ооба, кадимкидей эле камыр жууйт. Анда бысымала деп баштайлы. Сиз мен эмне кылышайын? Сиз туруп туруңуз. Биздин жаныбызда сынап эме диктация кылып, бул жер монтип турабагыла деппи, чын ашпазчы болоюнбу? Анда Назима айым эмне кылсын? Анда Назима айым. Сен монтип берчи. Мейли, анда те камырды даярдап берсин, Калган ишти сиз экөөсү кылайлы. Ооба, экөөсү кылабыз. Канакей бысыма. Бисмилла деп пияздан баштайбыз. Турап коебуз. Мага кызык болот атат. Илгиз Абдалиев айылда жашап жүргөндө, мектеп кезде кандай тамактарды жакшы көрчү? Мектеп кезде мен көбүнчө салынган этти, кандай шорпо, таза, майлуу жакшы көрчүм. Бала кезимден эле анан ушундай камыр калың. Анан ошого майды ороп алып жегенди жакшы көрчүм да. Анан майды ороп туруп эле 1-2 жол жегенден кийин эле тоюп калчумун да. Анан башка нерсеге көңүлүм тартчу эмес. Болду. Баягы мага устукканда эле маанилүү эмес болчу. Болгон 1-2 кезим эт жейм, анан майды ороп 1-2 жол жесем болуп тоюп калчумун да. Анан неге ушундай эле эме камыр менен майды жей берет деп баягы туугандарым, чоң папаларым ойлоп мен туурап жеп көрүп атышпайбы. Анан жеп көргөндөн кийин ай бул деген тамактын даамдуусун билет турбайбы, тим эле сонун даамдуу болот турбайбы деп анан ошентип жеп калышканда анан анын сыңарындай Назима дагы биз жакта мындеп камырды этке мындай башкача кылып, кандай десем, бөлүк-бөлүк кылып, гүлчатай кылып жасайт да. Анан
биз жакта биринчи жолу көрүп турду ошондой кылып. Көбүнчө силерде кандай эле Назима? 5 бармак эле. Анан ошентип жеп баштагандан кийин дагы Назима да жеп көрдү. Азыр мен менен кошо эт салганда бул дагы майын алып кой дейт. Майды бөлө аласызбы кандай? Сөзсүз түрдө куйруктун майын салып койчу, же болбосо бизде топоз уйлар союлчу да. Ошол майын өзүнчө илгиске деп мага салып койчу. Анан башка эле тамак жеп жүрүп, кээде баягы ошол этти аябай сагынчумун да, жегим келипчи. Салбай койгондо түн жарым 11-12де бир эсимде калганы эсимде. Анан мамама аябай ыйладым да, эмнеге эт салган жоксуз, бул тамак жасадыңыз жебейм деп. Түнкү саат 11де туруп алып бышыртып ошентип жегем. Язып өкүнөсүзбү ошентип? Өзүңүздүн Билбейм, күлөм да ошолоргочу, эмнеге андай кылдым депчи. Тамак жеп жата алсаңыз күлүп атасыз. Казанды коюп койдукпу? Казанды коюп койдук, майыбыз куйулган, ысып турат азыр. Ысып аябай кысып туруш керек. Анан дайыма эле ошол 5 бармакты жеп, демек апаңыздын көбүнчө ошо жасаган 5 бармак. 5 бармак, анан манты. Анан ошол мантыны ооба дайыма манты. Эт көп го бизде. Мен ойлочумун, силер бир гана 5 бармак эле жеп. Жок, бетти көбүнесе андай деле эмес. Ошол мантыны башынан эле, анан бул жакта жумгалда дагы ар бир 6-күн сайын, ар жума сайын бул жакта ушундай салт экен да. Өзүбүз үйдө баня жагып иштетебиз да, чоң семейный баня бар анан. Апам ушу 6-күн сайын тамак жасап, ушу манты жасачу да көбүнчөчү. Анан баняга келип калганда кыштын күнү суук го, эчтеп калган апам жүргүлө үйгө киргиле деп бозодон берип мантыга кылгызбан кетирчи. Ооба. Сонун менде бармы кетти. 6-күнбү? Тааныбаган деле ошол эмеге түшүп келгендер деле үшүп баягы суук убактардачы. 6-күнгө попал болуп келип калса, как раз ошол эмеде бас кирип манты жегиле деп эме кылчу экен да. Анан атайын ошого барчы да меники. Атам дагы, ошо кайнатам атамчы, мондай мантыга картошка да коштуруп айткан да. Бир гана эттен. Манты болсо эттен болсун депчи. Мен мындай бир манты жегем да. Кадимки эле манты, анан үстүнө монтип чылкынын эмеси майын барбы? Сүйкөп коюшат. Ооба, ошентип дагы. Ошондой дагы бая манты дегенчи эме болбосун, жабышып, жарылып кетпесин деп майды дагы ошентип сүйкөп койгон да убактар болгон да. Жылкынын майын, топостун майын ушундайчы. Мантыны жазалгандан кийин ошол эме кезинде, камыр кезинде салып атканда майды сүйкөп койсо, май эме камыр чыйрак болот да, жарылып кетпейт. Анан оңой дагы мынтип көтөргөндөр мындай го, үсүлүп кетпей, ошондон да болот да. Мен адашып келе алган жокмунбу? Мен чын эле Илгиз Абдалиевдин үйүнө келем, же бир ашпозчунун үйүнө келем. Ошол негизи мындай сиздин жасап аткан кыймыл аракетиңизге, тармак бычагыңызга караганда мындай ушу ашканадан чыкпагандай элесиз да. Жок, эме жардам берген бүгүндөр болот окшойт, ооба, албетте. Экөөбүз кеңешип, ушундай жасап желчи, мындай жасап желчи депчи. Анан мен бул кандай десем, мен студент кезде музыкальныйда окуп жүргөндө, Аваз, Нурландар болуп окуп жүргөн кезде мен эмеде дагы, кафеде да иштегем да, бирок официант болуп. Анан официант болуп иштегенден да тажап кеткем да. Анан карындашым экөөбүз кичинекей эле бир маршрутниктердин конечный болот го. Ошол жерде иштеп жүрүп, анан акырынан эме болуп кеткенбиз, повар болуп кеткенбиз. Эсеречи, ашпозчу да болчу. Мындай эле. Анан ал жакта бирок кадимкидей мындай кийин үйлөнгөндө мен вообще кармабайм мындай тамакты депчи. Ушинтип калганда жок, негизи элечи. Бирок мен мурункудай өзүм жалгыз жашап жүргөндө өзүң жасап жейсиң да. Анан үйлөнгөндөн кийин көп нерсе көп эме кылган жокмун. Анан кээде өзүм оюмдагыдай даамдуулуу айтып койчумун. Башкача тамак жасайлычы да, бирок ошого карата Назима дагы
тамакты даамдуу кылып жасаганга аракет кылат. Өзү дагы жакшы жасайт тамактарды. Назима айым, айтсаңыз, элестетсеңиз, өзүңүз жакка шаарга жакын, шаарга студент болуп келсеңиз, жаңы эле үйдөн чыккан кичинекей балапанга окшоп, шаар көрөйүн деп, мындайча айтканда айылдан чыккам десеңиз, свобода дейсиз го. Анын артында бияка свободага келсеңиз эле, токтун Элгиз мырза сизди кармап алды да. Бир үйдөн чыкпай жатып, экинчи үй бүлөгө жубай болуп калдыңыз да. Мындайча айтканда анан оор болгон жок бизге, чынында айтсаңыз. Өзүңүздөн 12 жаш улуу болсо, мындай коркунучпу, коркуу сезимдер? Коркуу сезимдер болгон жок. Чынында башында бир аз кыйналдым, мен баары бир жаңы үй, жаңы жашоо, башка жашоо неме болуп, мындай Элгиз колдоп, неме кылып жүргөн үчүн эле билинген жок окшойт мага. Анан бат эле көнүп кеттим, атам апамдар да жакшы болгон үчүн. Тиги Назиманын бир сөзү эме да. Тиги эмеге ошол жагы ойлондуруптур да. Тиги азыр аябай ысып турсун. Тамак кайме болгондо кандай болду экен депчи. Көп түрүн билбейм дегенде болчу, бирок жасаса даамдуу болот да. Өзүбүздүкүндөй баягы биз айылда жүргөн кезде Эмнени биринчи салабыз? Биринчи азыр могул дапанжын татымы. Азыр баары тууралып бүттү, дайым болду. Эми бул татымын биринчи майды ысыгандан кийин ушул дапанжын өзүнүн татымы бар, ушуну куруп алабыз майга. Мен ойлоптум, дароо эле пиязды куруйбуз го деп. Жок, муну майга куруп алабыз биринчи. Анан кандай болду? Эң алгачкы жасаган тамак эсиңизде? Эң алгачкы тамагы? Эң алгачкы тамак. Биз айылда болдук, Айылда барганда эмне жасадың, Назима? Сиз ала качып кеттиңизби, же колдон? Жок, колдон эле алып кеттим да. Колдон эле алып кеттим бул жактан. Андан кийин мына бул курулгандан кийин биринчи тоок эттерин куруп алабыз. Bunu kızarta uğrayız. Soğuk etlerimizce. Bu dağımı çıkart. Mantı жазап берди, ошол айылда мантысы өзгөчө болду. Картошка коштурбай, ошол өздөрү жазап жүргөндөй кылып манты жазады. Үйдө биринчи ошо барганда аябай катуу кыймылдаган, шамдагай келин болду. Анан айттым, акырын кыймылдачы, жыгылып кетесиң деп, шашпай эле деп. Ошол мантыдан баштап жазап берди, калгандарын бүт эле жазап келтат. Анан экөөбүз баягы жаза албаган тамактарды кеңешип, жазап көрөбүз. Кандай болот экен дагы деп. Ошол. Анан эчтеке илихом келбегенде отуруп алам. Өлө бир башкача даам жегин келгенде кошо экөөбүз эме кылабыз, мындай ачуу, мындай даамдуу тамак жегин келип калат го бир кезде. Ошондо кеңешип, анан эме кылабыз да. Ушинтип жазайбыз. Ушул үйдө бүт эле тамакты сиз жейт окшойсуз, Мен агаранын бул көп жейт. Бирок арыктым дегендейм да ошо. Менимче ушу тамактан өзүңүз жейт окшойсуз. Көп эле айтыр, тамак көп жейт окшойсуң. Бул мынтип тамак, мен өзү тамакты эле ичпейсиң, бир эле чай ичесиң, бир жолу порцию салып берсе, ошону эле жейсиң депчи. Анан эмнеге толуксуң дей берет да. Назима айым, өзүңүз бияка окуйм деп келсеңиз, анан турмушка чыгам деген сөзүңүздү апаңыз кандай кабыл алды, айтыңызчы? Кантип чалдыңыз? Биринчи чалып. Барышты жөтөлтүптүм эле. Анан бир аз качпайсыз. Ачып кетти. Айтсам, каяктан айтпачы, башым оорутпачы деп өчүрүп салган телефондучу. Эмнеге? Андай сөздү мындай күткөн эмеспи, же билбейм. Андан кийин жеңем айттым, жеңем менен жашачымын да байкендикиндечи. Бир тууган агаңыз? Жок, байрадой болду да. Анан ал жакта жашап жеңем айтсам, макул өзүң ойлонуп көр, чынында жакшы бала болсо, өзүң көзүң жетип атсаң да, турмушка чыга бер, биз деле каршы эмеспиз деп. Апам таарынып атат, менен сүйлөшпөй атат десем, эмнеге айтып атат? Мен айтып көрөйүнчү, ишендирип деп. Ушинче апам айткандай, жеңем айткандан кийин апам кайра чалды. Чын эле ошондой чечим кабыл алып атасыңбы деп. Ооба, ушундай ойлонуп атам, кандай дейсиңер десем де.
өчүп тастаган телефондо эч нерсе жооп бербей эле. Ошойдон бир 3-4 күндөй сүйлөбөй, мага чалбай, жазбай, күндө сабактан чыкканда үйгө бардыңбы, үйгө келдиңби? Жаман болсоңуз керек, Алтышкан десе Мен эме атым жылымды айтпа дегем. Эме жылым жашымды айтпа, анан ким эле өзүңүздү эле 40тан чыгып калган неме окшоп. Ким экенимди айтпа дегем да, бул жашта бар, 12 жаш. Анан ким экенимди айтпа дегем. Бул ошо тийгенче, мага тийгенче мени жашартып жүргөндө бул. Апамдарга айтканга чейин, айткандан кийин анан элгиз айттым, мен ким экенимди немелеримди айтпай эле кой. Асме деп айттым. Мен айткан эмесмин дедим. Айткан эмес. Айтпагансың бирок. Бирок нарын тарап өзүбүз жагы эле деп койгонсуз, 95, жок, 93, 95, 96 болуп келдим. Анан арты көздөй жылдыбы 89. Андан кийин ата-энелер сүйлөшкөндө анан билишти. Ай бул мамалык классташымдын сизде эмнеси менен армалды? Мындай. Эмнеси сизге бат эле болуп кетти окшойт да, сиздердики мындай таанышып анан кийин бул чалып калды, үйлөнүп атам депчи анан ошондон улам. Сизди кандай сыпаттар менен арбалды? Биринчи жолукканда элгиз өтө жөнөкөй, шайыр. Мага ошондой адамдар жагат да, чынында жөнөкөй, шайыр, мындай тамашакөй, ар дайым колдоп турган ошол сапаттарын билдим. Анда да жакындап сүйлөштүк. Мен биринчи жолукканда эле муну шеринеге алып кетип калгам да, мурун жолугуп жүргөнүм эле болду. Анан алар менен аралаштырып, тааныштырып, уже мына аябай жакын кишилердей болуп калганбыз да. Анан мен коркуп үйдө жеңем ызылдап ушул жеңеси өтүндү алам деп коет магачы. Тиги эме классташым аркылуу жазып атат да, мен жеңеси менен классташ кызым экөө иштейт да. Ал деген чоң эле киши, ал кичинекей кызды бирдеке кылып салбайбы деди. Номер телефон буга чалат. Жазсын, жеңе, не переживай дедим да, өзүм жеткирип барам дедим. Анан тиги классташым чалат, эчтеке кылбайсың чын эле деп коет деген. Чындоо болчу да. Өзүм жооп берем, өзүм жеткирип барам деп коюп алып барып туруп эшиктин алдынан тыштап, жеңең чыга элек, мен кетип калайын деп кетип калган. Эшиктин алдынан тыштап качып кетип калгам, бирок көрбөй эле коюп. Анан Ошо. апаңыз канча күнөн чалды? Апам бир жумага жетти. Болбосочу апамчы. Буга деген эшикке үйдөн чыктыңбы, сабакка бардыңбы, сабактан чыктыңбы, келдиңби деп булам салчу экен да. Бул күйөөгө тийиндиз, апам жок деди. Бир жума, Ооба, бир жумада жок. Коркуп албай коюптур деп болчу, сурабай да коюптур. Ошойдон анан чалып, макул эми өзүң чечип атсаң, атаңдар менен кеңештим. Баары эле макул экиге каршы болгон экилери жок, өзүм деле эки жакты көрүп билип калдым. Өзүм Кайын болуп калдылы бул жашалар. Өзүм билсең анда макул деп эме болчу. Ошойдон чечилип макул болуп үйлөнүп калдык. Жакшы. Азыр эми мен айта кетейин, бул ток этибиз бышык даяр болуп калды, мындай курулуп. Андан кийин пиязды салбастан картошканы куруйбуз. Биринчи жолу көрөтөм, биринчи пияз бышырбай тамак кылган алчу. Негизи баары биринчи пиязды кууруп алабыз го. Жакшы. Анан азыркы учурда Илгиз мырза кандай күйөө ала? Азыркы учурда Илгиз Жөн жакшы деп айтпай элеңизчи мындай. Мени ошондон баштаңыз. Жумага өткөндө жайында бир жумада эс алып келдик. Алда болсо эми айылда жумуш деле жок, эч нерсе жок. Анан апамдар, кайынсиңдилерим чалып, эмне кечке жатасыз, бирде кирсе кылышпайсызбы, үйдөгүлөргө жардам берип деп Илгизге ушатышат да. Илгиз болсо эчтеке жок болсо эмне кылайын деп коюп жатат. Үйдөгүлөр дагы аябай сыйлашат. Жалгыз күйөө аласы да. Сиз жалгыз кызсызбы? Жок, сиңдилерим бар, бирок кичине да. Найзыман алып кетип атканда апам аябай сүрдүү болуп сүйлөбөй бир башкача болуп турду аны. Ооба дейм. Ой, кайненем истерге окшойт дегем. Апам айтып коюп. Мага караганда өкө жакшы сүйлөшөт. Апаңыз сизди жаман истерге окшойт деп ойлогом десем катты калсам. Эми көзү сүрдөп баягы биринчи кыз кетип атканга башкача болуп ошентип турган экен да, көз хахалар жарабыз. Тамашаларды. Үйдөгүлөрдүнчү биринчи немелери болду да, куда күтүү, тойлор биринчи. Мен турмушка чыктым, ошо байкемдер бар, алар үйлөнө элек. Менден кийин, мен турмушка чыккандан кийин, бир жылдан кийин анан байкем үйлөндү. Сүйлөндү. Демек кыз кетип, кайра кыз келген турбайбы? Кыз келди. Ошондо дагы мен барып тиги жардам берип коелу деп барып колго алышкалалы деп.
бардык да анан мен эт кайнатайын деп складка кирип отурсам атам чалып туруп апам чакырып туруп эме деп атпайбы Илгиз деген эт кайнатат туруп башка бала талып туруп эт кайнатат ата жок мен өзүм эле кайнатып берем эчтеке болбойт деп эметип атпайбы сизге ошончолук сыйбы же сизди жылдыз деп эметишеби билбейм эмнеге андай кой эми бул эл адамы үйдө эле мындай төрдө эле отура берсин конокторду тейлеп казанга жолобой деген ойдо кылыштыбы же жок андай ошондой сыйлап өздөрү мындай негизи бүйөө биздин туугандар жакта бүйөө балдар аябай неме да мен негизи көрүп жакшы неме бүтүшөт Илгиз мырза мынакей айтып атпайсызбы узап бараткан жыл биз үчүн жакшы жылдардан болду депчи мынакей 2 баш элеңиздер эми 3 баш болуп калдыңыздар кандай экен 30тан өтүп калгандан кийин бала болгон сезимдер өзгөчө экен өзүнчө Илгиз Абдалиев үйүнөн чыкпай калыптыр деген сөздү көп угуп калдым да каякта жүрөт каякта депчи анан мен деле оюнуп калдым ой классташым ушунчалык эле ушундай сөз болот баласак болуп үйүндө отурабай деп элечи анан кийин эле карасам тиги Назима айым күндөн күнгө эле сулуу болуп эле иш жасап жүргөндө болот анан ошол өзүңүз оозуңуздан угайын дегем атайын келди атайын келди чын эле мурун эчтеке тынч эмес экенбиз тиги балалуу боло электечи токтобой эле үйдө отургубуз келбей эле тияка барып бияка иштеп эле анан могу балалуу болгондо азыр кечиресиз биз салат кылып атабызбы Назима айым ооба салат жасап атабыз бул салаттын аты эмне неме лаваш менен рулет кылып жасайбыз тамак пышкандан кийин салат чейинки убакытта ортодо жакшы анан мен жардамдашып атам да бир аз булар курулганча ошол анан 3 баш болуп калдык балалуу болгондон кийин эле мен жашоом дагы 100%ке өзгөрүп кетти мындай элечи аябай эле отуруп калдым го эмнегедир баягы иштегим келип төрөгөнчө чыгармачылык менен алек болуп экөөбүздөн аябай бул дагы муну чыгарып алгам да сахнага дагычы баягы тойлорго жар айттырып анан ошо курсактагы менен эле төрөлгөнчө эле жүрдүк жолдо эле боюнда болгондон баштап эле баягы кыйын болбосун жеңил болсун деп элечи анан экөөбүз үйдө жөн отурбайбыз ар бери басабыз даярданып дегендей ошол анан төрөлгөндөн кийин инсар төрөлгөндөн кийин кандай десем башкача дүйнө болуп калды негедир баягы өзүңдүн балаң өзүңдү мындай оңдой элеңизби мен ошо жакшы ата болоюн мисалы үчүн мен азыркы мынакей замандын жаштары курсакта кезинде эле сүйлөшөт экен да баласы мененчи азыртан эле жакшы ата болоюн деп аракет кылат экен сиз кандай бир ой келди мындай мен уккум келе турган бир сөздү айтыңызчы бир өзгөчөлөнүп ооба эми мен кандай десем же баягыдай эле элдердин баары эле жакшы ойлонгондой эле балама жакшы ата болоюн камкор ата болоюн деп бала жок эмесинде энесинин ичинде пайда болгондон баштап эле биз дайындыкты ушулунан баштадык кандай кам көрөбүз кандай витамин беребиз эмне кылып өстүрөбүз энесинин ден соолугун кандай көрөбүз бүт кем карчы кылбай баарын эмне жейм эмне ичем деп аткандан бери кылып аттык баланы дагы өз убагында ичинен көрсөтүп ден соолугу жакшыбы деп кудайга шүгүр өзү дагы ден соолугу жакшы болуп биз ойлогондой баланы дагы жакшы төрөдү ден соолугу да жакшы ошол анан жардамдашып өзүм карашып даже төркүнө жөнөтпөй 40 кылгында өзүм чыгардым деп алгач жанагы келинчегиңиз сиз кантип угуздуңуз кошпой эле экениңизди мен билем сиздер көп мындай балалуу болосуз аракет кылып жүрдүңүздөр да анан бир күнү эле ошо угуп калдым сүрөттөрдөн көрүп калдым го сиздин кошпой эле сүрөтүңүздү анан кантип угуздуңуз Илгизге кечинде ошондой саат 12ден өтүп калган анан эме болуп мындай башкача сезимдер болуп мен өзүм билип атам да бирок болбой калбасын дагы Илгиз угуп ойлонуп арсар болгон турбайсызбы ооба болуп калбасын деп бирок шекшип эле жүргөн экен аптекага барып келебиз деп жок каяктан айтпачы бас жатабыз чарчадык деп үй ремонт кылып аткамсыз анда болбой калганда үй ремонт кылып бүтүп анан бирок мен шекшип аткам да бул түшүмө да кирген да мен мындай көлдүн жээги ак боз үй анан калпак кийген бала көтөргөм да мен эркек бала жонуна анан шекшип эле мен үй сырдап атам анан муну чыгарып койгом да баягы эшикке чыгып турчу деп элечи анан ошол күнү эле билгенбиз
экөөбүз. Мен айткам эме деп. Түнкү саат 12-де. Эгер боюңда болуп калса деди, мен сага сразу эртең жаңы телефон алып берем дегем. Анан Алдырып алган. Анан эме уул болуп калды, мына сага деп. Ооба, мен Төлөгөндө да уул төрөп салдың. экөөбүз үйлөнгөндө дагы мындай мен эме ключубузга эмелер бар го. Мындай кандай десем, моюнчуктар. Брелок. Ошондой анан сонун бир эркек балага окшогон кичинекей баланын эмеси бар экен анан. Биз эркек балалуу болобуз деп ошону ырымдап алып алгам да. Анан ошол Кудай буйруп эркек уул берди бизге. Атын ким койду? Анан да Инсар деп койдук, мен койдум. Атамдар болсо ал күнү жеңиш күнүнө, анан кадыр түнгө да туура келди да. Ошол күнү төрөлдү. Аралашып турасың, анан эме болду. Жеңиш 9-майга 2 саат гана жетпей калды да. Анан Инсар деп тандап жүргөм. Себеби Назима төрөгөндө көп айымдар төрөдү да. Эркек көп болду. Анан көбү эме деп койду. Кадырбек, анан Жеңиш деп коюшту да. Анткени мен угуп аттым да аларды. Анан атам болсо чалсак Кадырбек деп ушинтип атыптыр да. Билгем силер Кадырбек коюңар, көп коюп атат. Андай койбой эле фамилиясын сизге беребиз. Абдалиев болот. Атын мен коеюн Инсар, бул жакшы айсын. Инсардын которулушу жеңиш, таланттуу, ыймандуу, билимдүү деген аталат деп анан ошондой. Инсар канча айлык болуп калды? Кудайым буйрса 7 айлык болуп калды. Кылыктары чыгып, Отуруп калды, тиши чыгып калды. Күнөн күнгө Өнөрлөр кылыктары пайда болуп сиздер синтеп кантырбайбы? Өтө. Азыр ушуга эле балкып эле отурабыз, дагы деле көп нерсе. Назима айым чыгып кетти. Назима айым жокто суроо бере алайынчы. Бактылуусузбу? Конечно. Албетте. Кудайыма миң мертебе шүгүр. Мага ушундай жубайды жаратып койгонуна, ата-энесине, ата-апама рахмат айтам, шүгүр кылам. Тамакты бир карап коелу. Азыр эми мына жана пиязды айтып өткөндөй эле, үчүнчүдө пияз кошулат. Азыр куурулуп калды. Пиязды коштук, дагы кууруп, дагы мына чыгып турат. Мына бул куурулгандан кийин такыр мындай жылдырабыз дагы. Азыр тамакты куурулуш үчүн жерге салып коебуз. Бул жерде куурулуп турат. Азырынча тамакты. Азыр мына татымдар салынып атат. Бул тапанчынын терсisi, бул болсо ачуу калемпир, бул болсо кара мурч. Муну жарым жартылай салып коебуз. Көмө тургандай кылып, ушундай кылып суу куюп коебуз. Демек, эң бактылуу мырза турбайсызбы азыркы учурда, Назима айым, биз эмне кылабыз? Салаттарды туурап алдык. Салаттарды мына бул жакта жумурка, палачка жана ошондой эле бадыраңды туурап алдык. Андан кийин анын соус кылып жазганга чеснок, укроп бул жагында. Анан Бул үй шартына жазылган майонезби? Ооба, майонез. Бунун ичинде чеснок бар экен, көрүп алыңыздар. Анан мына укроп бар, жашылча. Азыр буну айландыра аласыз балдарга. Айландырып алгандан кийин анан даяр болот. Булар атайын. Негизи үйдө көбүнчө кандай тамактар жазылат, Илгиз мырза? Бизде ар түркүн эле тамактар жазылат негизи. Этти дайыма алып коебуз ай сайын. Эт көбүрөөк салабыз. Балабыз дагы баягы өзүм айткандай шорпо менен этти жакшы көрөт. Ошол азыртан эле мыйзалык эмес болуп турду, э? Ошол шорпо менен этти жакшы дейт. Ичет. Ошол түрлүү эле тамактар үйдөн эле. Көбүнчө сырттан тамак ичмей жок, көбүнчө бизде үйдөн эле продукт алып келип коебуз. Мен бир сиздердин үйүңүздөргө конокко барганда жер тамда жашачуңуздар да. Ал үйүңүздөрдү сатып ийдиңиздерби, же эмне кылдыңыздар? Ал туугандарыбыздыкы. Ошол жакта калды. Өздөрүнө бердик. Илгиз мырза, эми сиздер жаш үй бүлө болгондон кийин сөз түрдө эми алгач бөлөк үйдөн келген кыз, сиз өзүнчө бир адамсыз, өзүңүздүн бир эмеңиз бар да. Кандай деп айтсам,
пространство деп коет го. Бир жан дүйнө. Анан эки киши кошулгандан кийин аны алып кетиш аябай эле оор да. Бирок негизи айтып коюшат да, аял киши үй бүлөнү алып кетет дейт. Бирок мен ага кошулбайм. Аял кишиден мурун эркек кишиде турат да, көп жоопкерчиликчи. Эркек киши көбүрөөк мындай аялга көңүл бурса, мындай колдосо, мисалы үчүн илеп аткан учурда кучактап, мындай сен жакшысың, баары жакшы болот. Аял киши ошону түшүндө, туурабы? Анан экөө урушса, огош бетер урушту күчөтүшүп, анан сен андайсың, сен мындайсың, сен өзүң карап алчы деген, бул аял кишиге тийген оорураак болот да. Сыңарына бизди көрүп жаткан жаш үй бүлөлөргө, мындай үй бүлө куруп калган мырза катары бир кандай кеңеш берет элеңиз? Эми азыр кандай десем, анткени статистика боюнча Кыргызстан биринчи орунда келатат да, ажырашуу боюнча. Ошондон улам ушундай суроо пайда болду сиздерге. Үйлөнүп коюш оңой эле, анан жашап кетиш анын ар жагында көп эме бар дейт го. Эмгек, анан түшүнүк дегендейчи. Анан жашап кетүү экөөнүн ортосунда мамиле, бири-бирин кылган сый. Ошол ар бир кандай десем, бирөө эле кечке колдоп туруп, бирөө болсо башкача мамиледе же экөөнүн ою эки бөлөк болсо, эки жакка тарамай болот экен да. Ошол Кудайга шүгүр, экөөбүз ойлогон нерсе ар дайым бирге чыгат да. Ушундай кылсак, тигиндей кылсак деп кеңешип кыла турган нерсени кылып, мындай жумуштардычы. Анан бир гана бул экөөнүн ортосундагы сый, урмат, түшүнүктүүлүк. Ошол анан кандай десем, туура эмес жолго барбоо, үй бүлөңө жакшы кем карчы кылбай, жакшы мамиле кылуу, анан эми баягы сөз менен түшүндүрүү болот. Эмне жооп айтасың? Сөз менен түшүндүрүү десек. Бир айткан эле түшүнөм го. Ошол, анан эми бир аз кечке эле аябай эле мондай болбойт эми. Баары эрди катын болгондон кийин казан аяк кагышат дегендей. Эми бизде монтип чабышмай деген жок. Бул эмнесин жабат эле? Ошо. Бирок бул мындай болгону мени жөн эле чабат десек. Ошо Бизге көтөрүп чыгат. Буту моякка чыгат. көбүрөөк жүрөт классташ. Ошол сөз менен түшүндүрүп атканда бирөөсү унчукпай калуу деген болуш керек дегендей. Ошол. Анан мен көбүрөөк сүйлөйм го десең. Унчукпады го. Үйдө сиздерге өкчөр эмнеден көбүрөөк пайда болот? Неден? Мен бир нерсени туура эмес аткаргандан болуп калат. Эми үйдө ким паникер мындайча айтканда ызылдай кийген? Мен го чыдамым жок бир нерсеге. Аял киши ошону болуп го, мисалы үчүн паника болуп кетет го, мисалы үчүнчү мен өзүмөн же мисалы атамбы неге сиздердики ушундай же 80. Бул камарабайт десек. Же 89 бар ушундай. Ушундай го, союмолоп жүрүп шашабыз го бир жылан жылындагылар. Бул деле жылан бирок бул суу жылан да. Суунун ичинде жүрөт кеңиричи. Шашпайт экен да? Шашпайт. Шашпайм да. Чын эле шашпайт эми о. Суу ичинен. Деме, көп жашайт да. Чын эле мындай бөлгөндө жылан жылда бөлүнөт экен да жыландар. Мен баягы кургак жылан экен могу эмеде. Бул суу жылан экен да. Ошондой окат экен. Олардын эме кылар. Анан ким биринчи кечирим сурайт? Кечирим сурабойчу да дагы бир алдыда интервьюлар болуп экен анан. Ошого тема кылып коюптур да. Анын сыңарындай баягы экөөбүз чын эле кечирим сурашпай эле Эчтик болгондо эле сүйлөшүп кетебиз. Кечирип койчу, анан минтип койчу деп анан бири-бирибиздин эмебизди көтөрбөй десек. Кана айтыңызчы, Назима айым акыркы жолу качан гүл бердиңиз? Төрөгөн да. Эмне адам бир 7 ай өттүр го. 7 ай өттү. Анан башка эмне көрдүм? Тууган кетат эми. Жок, айым. Гүлдөн башка нерсе белектери толтура эле, ай сайын эле. Күн сайын эле. Негизи айымдар мындай экен да. Гүл жакшы көрүшөт экен негизи. Табиятынан элечи, мындай сөз түрдө турган эмес. Ошондойбу?
Гүлгө жок дейт го. Берсең алам да. Уш кеткилер. Андан көрө пайдалуу бир нерсерээк берчи дейт да. Мен деле ошол нерсени туура эле көрөм. Мындай гүл эмес эле андан көрө бир нерсеге жарай турган же кийим болобу, гүлдү болсо баягы маанилүү майрамдарында эле болсо жакшыраак болот го дейм. Туулган күнүндө, 8-мартта, ошол үйлөнгөндө 101 роза бергем, анан төрөгөндө 101 роза бергем. Голландскийби же көлдүн эле гүлдөрүнөнбү? Голландский да, конечно. Жакшы. Гүлдөр өтпөйт го да. Демек, дапанжыбыз даяр болуп калды. Бул азыр селдери кошобузбу? Муну кошобуз. Шорпосу кыйналып коебу. Селдерейдин мунун баары эмес. Ошо селдерейин жыты бир башкача э? Тартымдар менен кошобуз да. Калемпирди качан кошобуз? Аягындабы? Калемпирди, муну болсо азыр камыры бышып аткан учурда. Ооба, калемпир бат эле бышат го. Бул биз лавашка ороюбузбу? Ооба, лавашка салатты ушундай кылып, оромодай кылып, ороп рулет кылып алабыз азыр. Мен ойлоп турмун, экинчи лаваш үстүнө жабат. Буну ороюбузбу азыр, э? Ооба, негизи экинчи лавашты дагы коюп туруп, анан сырды себелеп алып оросо да жакшы. Бирок өзүн эле орогон дамдыраак болобу, э? Өзүн эле орогон дамдыраак болот да. Эмне болду? Тузду болуп калыптырбы? Жок, тузун эми салдым. Чыгармачылыкта эмне жаңылык? Сизден жакшы ырларды күтсөк болобу? Баса, сиз дагы ырдап калганыңызды көрүп каламын. Негизи ыр дагы мен жаппайсың. Байкашымча жакшы элерди айта экенсиз. Эми салыштырмалуу ырчыларга карагандачы, негизи кичинекейиңизден ушул ырга жакынсызбы, же атайын барып курстарга окудуңузбу деген суроо. Жок, атайын барып курстарга окуган жокмун. Негизи өзү сабак өтүп жүргөндүктөнбү, мындай бир аз үйдөн башында кыйынчылыктар болду. Ыйладым, немеге барып дагы ыйладым. Записке барып дагы ыйладым. Короче, неме болуп сүрдөппү. Анан да запись түшүнө турган бала дагы мындай катуураак айтып койду, же эмне болуп кетирчи болсо ыйладым да башында. Сиз табитиңизде назик окшойсуз өзүңүз. Эгер үйдөн жакшы неме кылып көндүрүп, микрофондорду мындай кылып колдонсоң болот, андай кылсаң болот, мындай кылсаң болот деп баардыгын үйрөтүп, сабак өтүп, чынындачы өзүнүн окуучуларындай кылып сабак өтүп, неме кылып эле анан чыгып кеттик. Эң башында Кочкорго жар айттым. Ошондо эң биринчи жолу эл алдына чыктым десем болот да, өлө сүрдөп, башкача сезимдер болуп. Ошол. Камырыбыз да тынып калган окшойт. Эми канчалык деңгээлде жайыш керекпиз? Жука кылабызбы же орто элеби? Азыр болсо кесмеге жайгандай эле, мындай орточо өтө калың эмес, жука эмес кылып жайабыз. Аны бул составына бир жумуртка коштум. Кесмеге жургандай эле журубуз да, кадимкидей эле. Жумуртка эмнеге кошосуз жумуртканы камырга? Эметип эзилип кетпеш үчүн жана ошондой эле бир калыпта мындай өзүн кармап турууга дагы жумуртка жакшы жардам берет да камыргачы. Ошон үчүн көбүнчө жумуртка кошуп жүрөм. Тамагыбыз мындан дагы дамдуу болуш үчүн Илгиз Абдалиевден бир ыр суранбайлы айымдар кандай дейсиз? Ооба. Жолдошуңуз сизге ырдап берип турабы? Мындай болобу? Кээде мындай. Күндө эле кээде ташап кетип ырдабачы дей берем. Эмнеге жашап кетесизби? Же ырдасаң нормально ырда дейсизби? Жакшы ырдап неме кылып берет. Же муңдуу ырлардан ырдап баштайбы? Муңдуу ырлар ырдаса ошондо айтам. Шаңдурак эле ырдачы, эмне болду сага дейм. Биз айымдар ушундай эмес го. Жатса дагы жактырбайбыз. Энсарда балабыз дагы ырды аябай жакшы көрөт, жакында да. Анан атасы менен алда кошулуп үн чыгарып отура берет. Ырдап. Айтасыз да, үйдө бир ырчы жетет бизге деп. Негизи Энсардын мындай келечегин элестеттиңиздерби? Балким дарыгер болсо экен, балким бир келгилүү юрист болсо экен, же куру бир кандай деп айтсам, жана бригадир болуп чоң-чоң үйлөрдү курса экен деп. Биринчи айткандай эле бул менин дагы өзүм кыялым болчу да. Медицина жагына жакыныраак элем да. Бирок жетпей калгам, ал жака музыка жагына кетип калгам. Анан бир эле ошол ойлогонум, кийин балалуу болгондо да балдарымды ушул медицина жагына окутам, ушундай болсо деп кыялым бул дагы. Кудайым буйрса. Ошол жака баягы чоңоюп школго, мектепке барып баштаганда ошол жөнүндө маалымат берип турам деген ой.
кайсыл жагына мындай шырыбал болот дегендейчи. Буйрса. Анда бизде болгон айымдарга бир ырдап бериңиз, бирок муңдуу эмес. Мен ыйлап баштайм. Дароо. Муңдуу эле, бирок шаңдуу эмес десек, ыйлагылачы. Азыр минус мен ырдап берейин. Бул акыркы ырларымдын бири. Ооба. Жубайым деген ыр, Sözü, onu kaldım. Sessiz kalma, sezimlerim açılay. Suyu kiribey, yüreğime canınday. Söz tavalbay, aytkanğa da sırgalar. Sensiz kalmak, ırlardağı jarılbay. Can şerigim, can tumarım, Kuday koşkon jubayam. Bul ömürde mağa şerik, tübölük sen jubayam. Ötpöt mından arkı ömrüm, sensiz benim götörülböt köngülüm. Sen bolbosoň öçüt jaş o çırağım, sen tartaba mende bolso köngülüm. Can şerigim, can tumarım, Kuday koşkon jubayam. Bul ömürde mağa şerik, tübölük sen jubayam. Süygön jarım jubayam. Азаматсыз. Эми кыстырмага акчабыз жок, бирок сизге кадыровдордон сүт азыктарынан атайын Назима экөөбүздөн сизге ушундай сонун майлар, мынакей кыстырма ушул болсун. Үй бүлөңүздөр менен чай ичкенде биз да эстеп турабыздар, сүт майлары азыр. Негизи эми сиз бизнеске да аралашып жүрбөдүңүзбү? Мындай суроо пайда болуп атат да. Ата мекендик өндүрүшкө болгон көз карашыңыз. Көз карашым. Колдойсузбу ата мекендик же болбосо орустардын майларын жеген жакшыбы? Же өзүнүн эле талада чөп жеген уйлар үстүнө эле майларын жеген жакшыбы деген суроо. Өзүнүкү таза да. Мен Таласка гастроль концертке барып калганда, ошол жактын майы сонго эле атай алып келип атайын Атбашка чейин үйдөгүлөргө бергем, тим эле бир топко чейин жечти да. Өзүбүздүкү болсо кандай сонун. Баары өзүбүздөн чыкса, өзүбүздүн экономикабыз да өнүгөт. Бул нерселерди өнүктүрүш керек албетте. Tan жакшы. Эми камыр даяр болуп калды окшойт, Азыр кескенде да. Курсагыбыз да ачып кетти го. Жазганча. Азыр бир 10 минуттан соң тамагыбыз даяр болот. Мына суубуз да кайнапты. Мына достор, азыр даам программасында ушундай тамакты даярдап жатабыз. Азыр эң акырында перецти кошкон себеби бул жумшак болот, эзилип кетпеш үчүн акырында ушул перецтерди салабыз. Азыр камырыбыз анткени камырыбыз дайын болуп калды. Мына суусу дагы кайнап калды. Суусуна бир аз туз салып коебуз. Камырды бышырыш үчүн. Бул жак болсо бул перецтерди салып койдук. Мына тамагыбыз да даяр болуп калды. Азыр камыры бышса эле буларды чыгарып алабыз. Камырды бир формада кесип алгандан соң, бул
кайнап жаткан сууга тузду кошкондон кийин камырды салып алабыз. Мына тамактарыбыз бышты. Ооба. Bunchasi. Бул ачуураак болот бир аз. Ачуу тамак жегилери келгендер үчүн бул Өтө сонун өзгөчө тамак болот да, өзгөчө. тапанжи деп айтып тургандай эле. Достор, мынакей биз чогуу жасаган тамагыбыз дагы даяр болуп калды. Эми Илгиз мырза баарыбыз биргеликте дамдап көрсөк, Ооба. Азыр салып дамдап көрөлү эми. Кандай болот экен көрөбүз. Абдан жакшы. Көп байкаймда чыгармачыл достор менен аяшсыздар, мамилеңиздер абдан жакшы. Мындай бир уга элекмин ушул чыгармачылыкта ушул Илгиз Абдалиев бирөө менен урушту дегенчи. Достукка чынында эле бекемсизби? Же биз билбейбизби? Андай чырмырларды чынында эле мен өзүм жаман көрөм. Урушкум келбейт. Ким менен деле. Ушундай. Баары эле жакшымыз, сый, саламыбыз түз. Ошол. Аздан көрүп көрөлү. Чыгармачыл адамдар. Коелу. Чыгармачыл адамдар инсандар менен ошол досторуңуз менен бир дуэт жаздыруу оюңузда жокпу? Чыгармачылык досторум менен дуэт жаздыруу ойлорум болгон. Бир кезде жакын досум Аваз Акимов досум экөөбүз дуэттер жаздырганбыз, бирок ал азыр деле интернет желесинде бар. Бирок жакшы кетире албай калганбыз да. Жакшы ырлардан болгон, бирок бир аз ырдап жүрдүк, бир жылдай. Андан кийин дуэттер. Өзүбүз жакшы иштебей койдук го дейм, жара таратпай койдук го. Ошо сиздин бир жакшы мүнөзүңүз жагат мындай чындыкты сүйлөйсүз да. Келиңиз, сиз эркек кишисиз, биринчи сиз дамдап көрүңүз, анан биз алалы. Кел. Сен алып жүрсүң. Бисмилла. Камырдан алайын болгондо да тез. Бир аз ачуураак, негизи буну башында айтып өткөндөй, дапанжи аты жанагы ачуу тамакты жегиси келгендер үчүн азыркы кырдаалга байланыштуу мындай оору сыркы болуп атпайбы? Тердеп, мындай ачуу болуш үчүн ошол тамакты жасап жесе жакшы да, бир аз охолойсуңар. Достор, эгер эмки эфирде мени көрбөй калсаңар, анда бул тамактан кийин Назира үйдө охолоп алат. Анда бисмилла. Тоок этинен жегиле, тоок этинен. Аябай жамдооптур. Мол эми салаттын намындагы айтпайлы, Канам ондан да дам сызып көргүлө, татып. Ачуусу кандай экен, жакшы эле, өтө деле эмеспи? Аракет кылдык. Өзүңүз болбойсузбу? Назима, кандай болуптур сиз үчүн? Сонун болуптур. Кандаймын? Эти жакшы бышыптыр. Рулет салат дедиңиз, э? Ооба. Аябай сонун болуптур. Чынында эле жубайыңыз көрү төгүлгөн, колунан баардык нерсе келген айымдар экенин бүгүн өз көзүмөн көрүп ынанып отурам. Сиздерге мен бакыт каалаймын. Баса бул рулетти биз муздаткычта канча убакыт кармаш керекпиз? Муздаткычта 1 саатка жакын кармадык. Ошондо баардыгы өзүнө сиңип, таамынан келип, калыбына келип калат да. Абдан жакшы. Эми сиздерге мен ден соолук каалаймын. Үйүңүздөрдө тапчыкалар көбөйө берсин. Ак көргөңүздөр куттуу болсун. Ушул үйдө тапчыкалар көбөйүп, балдардын ыйлыган үндөрү көбүрөөк болсун, тойдон тойго улансын дегендей. Сиздерге чоң рахмат. Эми менин көрүүчүлөрүмө бир калуу тилек айтып койсоңуздар. Чоң рахмат келгениңиздерге. Бүгүн ушул күндү кандай десем эме кылып, буйруп сонун тамак жасап дамсыз отурабыз биргеликте. Сонун күн болду, эсалуу күн менен биргеликте. Сиздердин эфирге дагы өтө чоң ийгиликтерди каалайм. Мындан дагы сонун даамдар кире берсин каналдарга. Жакшы тамактар жасалып, эл менен тыгыз байланышта кылып, бизде бир аз да болсо бизде маалымат алып, чоң рахмат сиздерге. Өнүгүп өсө бергиле.
ийгилик болсун. Сиздердин каналыңызга ар дайым ишиңиздерге ийгилик болсун. Дагы да ушундай жакшы идеяларды алып келип, көптөгөн программаларды алып чыгып иштей бериңиз. Сизге ден соолук, узун өмүр. Ошо чоң рахмат келгениңизге. Ар дайым келип туруңуз. Ооба, менин угушумча сиз таттууларды да жакшы бышырат экенсиз. Кудай буйруса, бул акыркы жолугушуубуз эмес. Бир күнү ушул таттуу булочкаларды, таттуу тортторду, каттаманы дагы жакшы жасайт деп угуп калдым. Кудай буйруса, бир эфирдин алкагында дагы бир жолу келип. Буйруса, келиңиз. Ооба, чоң рахмат сиздерге. Достор, YouTube каналынын катталуучулары, бүгүн биз Кыргызстанга белгилүү өтө кыйын жигит Достук Абекем жогоруда. Мен сиздерге айтып кеткендей, Илгиз Абдалиев үйүндө конокто болдук. Назима Жумаева экөө биргеликте дапанчы тамагын сиздер үчүн жасап берди. Сиздерге айта кетчү нерсе бар. Эгер сиздер ушул тамакты Илгиз Абдалиев жасагандай кылып жасасаңыз үй бүлөгүңүздөргө, анда сөзсүз түрдө Instagram баракчаңызга мени, Назиманы, Илгиз Абдалиевди белгилей кетиңиздер. Биз өзүбүздүн сторис баракчабыздан сиздердин жасаган тамактарыңыздар менен бөлүшмөкчүбүз. Аты-жөнүм Назира Бердиголова. Катталыңыздар, комментарий калтырыңыздар жана ден соолукта болуңуздар.